Буга чейин ийинге кирген суурга окшоп унчукпай келген Алмазбек Атамбаев жана анын адамдары шайлоонун астында активдешкенин элдин бардыгы эле байкады. Алар жалган маалыматтарды көбүртүп жабыртып чыгаруу менен алек. Бирок алардын калыптары ошол замат эле төгүндөлүп калып жатат. Канча Кытай керек айткыла? 5000 керекпи, 10.000 керекпи, 15.000 керек? Работать кафе, ресторанам, барам после 22:00 это просто огромный удар по Коомдогу талуулуу маселелерди көтөрүмүш болуп, патриот көрүнүп күпүлдөгөн дагы бир Атамбаевдин адамы Темирлан Султанбековдун бети ачылып отурат. Анын чыныгы максаты шайлоонун арты менен башаламандык уюшутуруп, бийликти алмаштыруу экенин бул видео тастыктап койду. Видеодо ал белгисиз славян улутундагы жаран, тагыраагы оп мүчөсү менен бир столдо отуруп өлкөдө туруксуздукту уюштурууну пландаган. Ну, что-то было так. Что-то гаражи. Бир нерсе болгонун каалайм деген Темирлан Султанбеков эмнени эңсеп жатканын жашырган деле жок. Төңкөрүш жасап, бийликти алмаштыруу. Годы должно все поменяться. Но я надеюсь, что быстрее это будет. Ну, что может быть? Смена власти. А? Смена власти. Темирлан Султанбековдун башкы максаты мына ушул. Бийлик алмашса анын ордуна ким келээрин да эбак эле Атамбаев атасы, Исаков агасы менен пландашкан көрүнөт. Они его держат как запасной вариант. Если что, его поставят президент. Понимаете? А это прям бесит наших этих. Это его можно с президентом поставить, да? Конечно. Да его вытянет. Коррупция боюнча айыптылып, Москвада бекинип жаткан Сапар Исаков жакында эле калп аралашкан кайрылуусун жөн эле жасап аптырда. Шайлоо алдында бапылдап жаткан Атамбаевчилер өлкөдө башаламандыктарды уюштурууну көздөп, бийлик үчүн үчүнчү жактардан акча, жардам сурап, өлкөнүн келечегин сатканга даяр экендигин бул видео далилдеп койду. Ал эми башка өлкөлөргө Кыргызстандын өнүгүшү эмес, көз каранды болгону маанилүү. Аны бийликти гана эңсегендер кайдан түшүнсүн. Шайлоодон кийин бийликке келебиз дегендердин арасында Атамбаевдин баласы Кадыр Атамбаев, Шайлообек Атазов сыякуу экс-депутаттар, мурдагы мамлекеттик кызматкерлер жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери болушкан. Алар түштүктөн баштап Бишкекте жана башка облустарда массалык нааразылыкты жаратып, өлкө боюнча бир катар митингдерди мерчемдешкен. Бул үчүн курал-жарактардан, акча каражаттардан өйдө даярдашкан. Гранаты РГД-5, боеприпасы, холодное оружие, рации, а также наркотические средства. Тинтүү учурунда курал-жарактар, ок-дарылар, гранаталар, байланыш каражаттары, тополоңду каржылоо боюнча документтер, иш-аракеттер пландары жана банки каражаттар алынган. Кармалгандарга кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 1-бөлүгү зомбулук, талкалоо, өрттөө менен коштолгон массалык башаламандыкты уюштурууга даярдык көрүү боюнча кине тагылып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кичинекей баладай шолоктоп ыйлаган Темирлан Султанбеков саясатты коюп, актер жагын өздөштүрсө, Нобель сыйлыгын алмак. Күлүк аттай таптадым, качпагын. Изиң менден жашырып катпагын. 25 жаш сени өмдүн коногу. Же ырчы жагына кетсек, Грэмми Эверт сыйлыгына арзымак. Ал эми саясатта бул Эргулдун бедели да орду жок. 25 сүйүү багырышкан кез, сезим гүлдөп сересине чыккан кез.